Кыргызстан. Ар бир жарандын үмүтү уялаган мекен. Жыл сайын курулуп жаткан ар бир имаратта адам баласынын тагдыры, тарыхы жазылууда. Кыйыр жолду артта калтырган курулуш тармагынын темпи 2020 жылга чейин жай болуп, социалдык объектилер ар кандай фонд, түрдүү каржылоо булактарына көз каранды абалда ишке ашырылып келген. Алсак 2010-2020 жылга чейин 10 жыл ичинде болгону 100гө жетпеген социалдык объект пайдаланууга берилген. Канчалаган жылдар бою системалуу пландоо жана бирдиктүү көзөмөл толук калыптанбай, курулуш иштеринин натыйжалуулугу төмөн болгон. Элдин саны өсүп, муктаждык менен талап күчөп турган шартта курулуштун бул темпи жетишсиз болду. 2021 жыл бул жөн гана курулуштун уландысы эмес. Бул тармакты системалуу өзгөртүүгө багытталган жаңы этап болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен курулуш тармагында жаңы саясий эрк, так багыт жана жоопкерчилик пайда болду. Бул өзгөрүү жөн гана сандар менен эмес, башкаруунун философиясы менен айырмаланды. Курулуш тармагы биринчи жолу мамлекеттин стратегиялык багыттарынын бирине айланды. Президенттин түздөн-түз көзөмөлү жана тапшырмаларынын негизинде ар бир объекттин сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, бюджеттик каражаттарды максаттуу жана ачык пайдалануу күчөдү. Курулуш процессиндеги мөөнөт жана жоопкерчилик негизги талап болуп калды. Натыйжада өлкө тарыхындагы рекорддук көрсөткүчтөргө жеттик. 2021 жылдан 2025 жылга чейин 936 объекттин курулушу жана оңдоп түзөө иштери аяктады. Бул мезгилде мамлекеттин экономикасы түп тамырынан чыңдалып, өлкө өз алдынча туруктуу өнүгүү жолуна түшүп, бекем негизде калыптанды. Алсак 5 жыл ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо мекемеси, 24 маданият мекемеси, 56 спорт объектиси берилип, 125 аймак таза суу менен камсыздалды. Сандык көрсөткүчтөргө ылайык 2010-2020 жылга чейин курулуш тармагы үчүн жылына 1 миллиардга жетпеген акча бөлүнүп келген болсо, 2021-2025 чейин жыл сайын 15 миллиарддан ашык каражат бөлүнүп, акыркы 5 жылдагы каржылоонун көрсөткүчү 52,4 миллиард сомдон ашты. Бул курулуш тармагындагы социалдык объектилер боюнча гана жетишкендик. Мындан тышкары өндүрүш, энергетика, транспорт жана турак жай курулушу сыяктуу башка тармактарда да ири долбоорлор ишке ашырылып, жалпы экономиканын туруктуу өсүшү камсыздалып келет. Президенттин демилгеси менен курулуш өнүгүүнүн локомотиви деген принцип ишке ашырылууда. Мындан сырткары, бир кылымдык тарыхы бар тармакка жаңы макам берилип, башкаруу механизмдери жакшырды. Көзөмөл күчөп, сапатка болгон талап жогорулады. Алсак, өлкөнүн ири жана ылдам өнүгүп жаткан борборлорунун бири Ош шаары. 500 миңдей калкы бар бул калаада инфраструктурага болгон талап күн сайын өсүүдө. Акыркы 5 жыл аралыгында Ош шаарында 32, жалпы облус боюнча 143 социалдык объект пайдаланууга берилди. Ал эми учурда облус боюнча 68 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча 142 мектепте 118 миңге жакын окуучу билим алууда. Бул көрсөткүч белгиленген нормадан көп жана бул билим берүү тармагындагы олуттуу инфраструктуралык чараларды талап кылып келген. Натыйжада президент Садыр Жапаровдун түздөн-түз тапшырмасынын негизинде 2026 жылга карата окуучулардын саны эң көп жайгашкан 3 шаарда жалпы 36 жаңы мектеп куруу планга алынып, курулуш иштери активдүү жүрүп жатат. Алар Бишкек шаарындагы 20 мектеп, Ош шаарында 10 мектеп, Манас шаарында 6 мектеп. Аталган мектептер республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Долбоорлор 2026 жылдын айыгына чейин ишке ашырылса, 36 мектепте жалпы 62.500гө жакын окуучу билим ала баштайт. Ал эми Ош шаарында курулуп жаткан 10 мектепте 17.800 окуучунун билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Демек мектепке болгон таңкыстык жоюлуп, бардык класстардагы окуу процесси нормага ылайык жүргүзүлө баштайт. Натыйжада миңдеген окуучулар үчүн жаңы шарт, жаңы мүмкүнчүлүк жана келечекке болгон ишенимдин бекем пайдабалы түзүлөт. Азыркы учурда курулушу кызуу жүрүп жаткан Ош шаарындагы 10 мектепке атайын президенттин мезгил кутучасы салынып, курулушу расмий түрдө башталат. Бул жөн гана курулуш же милдет эмес, бул келечек алдындагы чоң жоопкерчилик. Ал эми президенттин курулуш тармагына кошкон салымы бул сандык көрсөткүчтөр менен гана чектелбейт. Бул мамлекеттин эртеңки күнгө болгон ишенимди бекемдеген, элдин жашоо сапатын жакшырткан, келечек муундар үчүн бекем пайдабал түзгөн тарыхый кадам.